Саламатсыздарбы? Анда эмесе 4-чү сабагыбыз ошол бардык викторинанын бардык суроолоруну даярдап алгандан кийин ошол видео файлдарды мисалы 10 суроо боло турган болсо 10 видео файл кылып сактап алгандан кийин алардын баарын бириктирип чыгуу керек. Ал үчүн кайра KineMaster приложениясын ачабыз. KineMaster приложениясын ачкандан кийин төмөнкүдөй кылып бириктиребиз. Азыр жүктөлүп атат. Бул жерден реклама чыкса X-ти басып коебуз. Бул жерден ушул плюс белгини басабыз. Плюс белгини басканда параметрди тандайбыз экрандын. Тандагандан кийин бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Биздин жасаган файлдарыбыз экспорт деген папканын ичине сакталат. Ошол экспорт деген папканы ачабыз. Биринчиде турган бул заставка, викторинанын башталышына чейинки заставка. Ушуну тандайбыз. Тандаганыбызда бул жака коюлду. Эми бул жерден биз экинчи файлды кошуу үчүн бул видеону тандайбыз. Тандаганыбызда мына биринин артынан бири кошулду. Эми бул жерден биз галочканы басып коебуз. Галочканы бассак, бардыгы бир сапка жайгашылып, бир видео болуп калып атат. Эми сактоо үчүн кайра экспорт дегенди басып, бул жерден биз сапатыны кайра эле өзүбүзгө ыңгайлуусун тандайбыз. Тандагандан кийин экспорт дегенди басып коебуз. Экспорт дегенди бассак, бизден ушундай болуп чыгат болсо, бул жерден X бассак да болот, же пропустить дегенди басабыз. Басканыбызда биздин видео файл сактала баштайт. Мына сакталып атат. Ушул жолчо кызыл болуп болгонго чейин күтөбүз. Азыр сакталып бүтөйүн деп калды. Сакталып бүттү. Бул жерден реклама чыкса X басып коебуз. Биздин файл даяр болду. Эми бул файлды телефондон кайсы жактан издейбиз? Ал үчүн бул жерден KineMaster'ден чыгып кетебиз. Чыккандан кийин бул жактан биз My файлы деген папканы табабыз. Мына My файлы деген кээ бир телефондордо проводник болушу мүмкүн. Ушул жерден My файлы деген папканы ачсак, память устройства, карта памяти деп чыгат. Память устройства дегенди ачабыз, телефондун өзүнүн памятын. Бул жерден KineMaster деген папканы ачабыз. Бул жерден экспорт деген папканы ачабыз. Экспорт деген папканы ачсак, мына биздин сактаган файлдарыбыз ушул жерден ушундай болуп чыгат. Эми бул жерде биздин эң акыркы видеобуз ушул. Ушул видеону мисалы баса турган болсок, даярдаган видеобузду бизден ушундай болуп чыкты.
Ушундай кылып баардыгын бириктирип bir видео кылып даярдагандан кийин бул видеону колдонуучулар жана окуучулар менен бөлүшүп коебуз.